Өлкө жетекчилери иш сапар менен чет өлкөгө чыкканда алар учкан самолетту териштирип чыгымын изилдеген блогер-активисттер бар. Андайлар миллиондор чыгым болуп жатат деп элдин аң сезимине акча аркылуу таасир эткиси келип, манипуляция кылып келишет. Башында алар жарыялаган материалдар кызыгуу жаратчу, бирок акыркы мезгилде андай болбой калды. Анткени коом да түшүнүп турат. Зарылчылык бар экенин эл да билип калды. Учак маселеси эңириде бул өлкөнүн аброю. Президент же министрлер кабинетинин төрагасы жеке өзүнүн атынан учуп жатса, бир жөн эле мамлекеттин атынан четке чыгып жаткандыктан өлкөнү татыктуу таанытууга көңүл буруу абзел. Өсөр эл өзүн сыйлай турганын унутпасак. Дагы бир жагдай күнүмдүк иш сапарларда учак колдонуу иштин ыргагын да тездетүүдө. Унаа менен жолго коргон убакыт башка пайдалуу иштерге колдонулууда. Маселен, министрлер кабинетинин төрагасы кече Жалал-Абадка учуп барып келди. Бир күндө ал кандай жумуштарды аткарууга жетишкенин карасак, 25 декабрь эртең менен саат 9-да учуп 45 мүнөттөн кийин Жалал-Абад шаарында болду. Дароо эле 10-чу түзөтүү мекемесинин имаратын бузуп, ордуна облустук администрациянын жаңы имаратын куруу иштери менен таанышты. 10:30 Сузак районундагы 53-чү тергөө изоляторунун жаңы имаратынын ачылышына катышты. Саат 11 убактысында Жалал-Абад шаарында мамлекеттик ипотека компаниясы тарабынан курулуп жаткан 630 патрден турган көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Саат 11:30 Жалал-Абад шаарындагы 1-чи Бабкин атындагы орто мектептин кошумча курулуп бүткөн 3 кабаттан турган 375 орунду жаңы корпусун колдонууга тапшырды. 13:00 Барпа айылында курулган 275 орунду 2 кабаттуу мектептин ачылыш аземине катышып, эмгек жамаатын куттуктады. 13:40 Жалал-Абад облусунда курулуп жаткан мунайды кайра иштетүү ишканасынын абалы менен таанышууга барды. Саат 14:30-да Бишкекке учуу үчүн Жалал-Абад аэропортуна келди. Жумуш убактысы бүтө электе кайра Бишкекке учуп келип, саат 17:00-дө Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Махкамовду кабыл алып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан биргелешип курган темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча сүйлөштү. 18:20-да Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Бакыт Төрөбаевди жамаатка тааныштырды. Андан соң Акылбек Жапаров өзүнүн иш бөлмөсүндө документтер менен иштеди. Эгерде учак менен учпай, унаа менен сапарга чыкканда кенен 2 күндүк убактысы кетмек. Андыктан медалдын экинчи тарабында эске алалы. Процесстер тез өнүгүп, бүткүлдүүнү алдыга карап умтулуп жатса, жетекчилерибиз самолет менен учуп иштебей, төө минип алып кыдырсынбы деген суроо койгум келет. Ушундай ыкчам иштердин жыйынтыгы менен мамлекетте өсүү темпи жогорулады. Жапаровдун командасы бийликке келгенде Кыргызстандын бюджети 248 миллиард сомдун тегереги болчу. 2023-жылдын жыйынтыгы менен консолидацияланган бюджет 570 миллиардка жетип отурат. Баткенде эле 420 турак үй, мамлекеттик курулуш аркылуу 200дөн ашык соц объекттер бүттү. Убагында жылына бириндеген курулуштар берилсе, азыр күнүнө бирден курулуш салынып пайдаланууга берилүүдө. Бул жомок эмес, реалдуу иштер. Президент Садыр Жапаров жана анын командасы ыкчам иштейт, тыным алышпайт. Ага жараша шарттар дагы түзүлгөн. Аймактарга учуп барып жумуштарды ыкчам чечүү максатында пайдаланган самолет жана вертолеттор алынган, дагы алынат. Кийинки жылы ички каттамдар үчүн элге 4 самолет коюлуп, облустардагы аба каттамдары жанданат. Андыктан айрым досторубуз аңдып, булар самолет менен учуп жатат деп кынтык издегени азыр таптакыр орунсуз.